Бишкектин Шабдан Баатыр жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде Мерседес 600 унаасы күйүп кетти. Бактыга жараша тилсиз жоодон адам өмүрлөрү зыян тарткан эмес. Мерседести башкарып келаткан айдоочу салондун арт жагында тутанып баштаган отту көрүп, ошол замат унаасын жол ортосуна таштап алыс качып кеткен. Окуя болгон аймакта патрулдук милициянын кызматкерлери жол кыймылына бир тараптуу бөгөт коюп көзөмөлдөп турушту. Ал эми чакыртылган өрт өчүргүчтөр жетип келгичекти жалын салонун ичин толугу менен каптап, кыймылдаткыч жайгашкан бөлүккө чейин жеткен. Унааны өрт каптаган маалда ээсин кырсык болгон аймактан жолуктура алышпагандыгын күбөлөр айтып берди. Пожар болуп аткандан жаңы эле башталган экен, пожар болчу. Эшиктери ачык экен, ишин карадык, биринчи жолу киши жок экен деп. Ичинде киши жок экен. Киши жок болгонун карап туруп сразу чыкырдык. 101 чыкырдык, 102 чалдык милиция. Анан 101 чыкырдык. Жолду машиналар өтүп аткандан токтотуп бардым, машиналарым бар жолдор өзү топчу. Өрт кайсы жагынан башталып аткан? Багаж жактан башталды, арттан башталды. Негизи мындай караганда өрттө эле машинаны ачык калтырып таштап кеткен. Атайлар бирөө. Неден машина кайды? Жок, бул жерге биз келгенде эч ким жок болчу баштачы. Элдер да жок болчу да, анткени водитель болсо водитель айтмак да, машина өрттөнөт депчи. Машина деле жаңы эле. Тетиги заправкадан балдар коюшту эмеден. Ал жардам берген жок. Анткени бул жерде артында газ бар экен деп барганда ушуга болду. Жол кызыккан да. Кийинчерээк өрт толугу менен өчүрүлүп бүткөндө гана Мерседестин ээси миндеген адам пайда болуп, окуянын чоо жайын түшүндүрдү. Жолдун баарын тосуп скорыйден мен милициядан чыгып. Сен келгенче жоксуңбу? Бактын баарын биз жолдун баарын. Жакмен да? Бияқта качпады өрү, жандактан. Жок, качпады, биз жүрүп бердибиз. Өз кылып жүрүп бердик. Жол биз жакпадык. Ошо бияқта жол өтпөй атпады. Угон кандай атпайбыз. Хозяин эми келди, устабыз. Жок, бияқта өзүм болгон жокмун. Бияқта биз жүрдүк. Бас бермесиң, бизге бас бермесиң. Странныйсыңбы сен вообще? Право, бас берем. Газ жарлап деп коктуң да? О, жанынан. Молодец. Газ беле өзү? Самган башам. Ошо газ бар беле ичинде өзү? Газ бар. Ошо газ жарлап деп биз элдин баарын, жолдун баарын тососак, бизде маршруткалар нагло өтүп атат. Жол экизбеш. Байкелген жокпу? Биз сизди хозяин көрдүбү? Жок, мен жүргөп как хозяин байкалай десе. Жок, өзү качып жүрөт. Улар 205. Вообще бияка жол өткөндө. Эси келди.
Вот вообще странный. А сиз кантип байкап калдыңыз өрт чыккан? Үйдөн байкадым. Жок, ээси келди. Жок, биз жолу мындай. Звук чыкты да, мына газ жарылган. Замканя. Замканя уште ошо. Эмне болду? Биякта печка иштеп турду. Өздөн өлүп кеткен, замканя дейм. Арттан өрт чыккан неме көрдүңбү сразу? Багаждан ба? Ачалак десек газ жарылса бет көрдү. Эшигин ачык калтырып койдуңуз. Биз келип өтүп барып токтодук сразу. Жаңы машиналар күйүпчү. Биз ишин карадык, эч ким жок, иш жок деп. Мерседестин кожоюнунун айтымында унаасын 3-4 күн мурда эле сатып алган. Кыймылдаткычы дизелдик күйүүчү май менен иштей тургандыгын жана арткы жүк салуучу бөлүгүндө газ баллон орнотулуп, анысы менен салондун ичи жылытылчу экен. Алматы көчө менен келатып түштүктү көздөй. Көркүйгө жетип калганда бир звук чыкты ушундай. Газ жарылган сыяктуу болчу. Бирок ошо артында өзү саляттамай жүрчү, артында газ баллон бар болчу. Газ баллонду эмне максатта койгонсуз буга? Газ баллонду мен 3-4 күн болгон машина алганым. Жылытыш үчүн ошондой коюп туруп атайын. Ошондо эле күзгүдөн байкап калдык, өрт чыкканын. Ошол замат четке токтой эле неме кылдык, сразу эшикке чыктык. Эми газ жарылып кетпесин деп. Эми газ багажникти ачайык, газ жарылып кетеби деп сразу пожарныйга чалдык. Тез жардамга. Эми алар 5 мүнөттүн арасында 5 мүнөткө жетпей ушундай тез келип өчүрүп калышты. Эми машина полный күйүп кетти, бирок толугу менен өчүрүп калышты. Эми ошондо эч кандай мен жайылып жок. Тез келип өчүрүп калышты, жардам кылышты. Салондо канча киши бар? Экөөбүз болчубуз. Биз эч кандай жаракат алган жокпуз. А бу жерде баягы эси ким деп кыйкырып жүргөн эч ким көрүнбөдү эле го. Сиздер каякта жүрөтүңүз? Ошо бияктан артка качкыла жарылат деді. Бияктан кыйкырдык, газ бар, бияка качкыла депчи. Андан кийин келди эле эмне? Артка качкыла жакын жолго бола деди. Пожарный келсин депчи. Как алып байка? Ыңгай келе. Хорошо. Криминалисттер мынандай коркосуң алып өзүңөр экөөңөрүн. Бир менден аял киши эле. Коркутпады бу. Тоо. Ошон үчүн мончамасы заказ. Калашник менен атып таштайм дегенде коркпоттум. Келиңиз отуруп. Жаныңарда бар экен, слабысыңар да. Каяктан сөз койдуң? Ушундай шантаждарыңар жаманда. Эртең көрөбүз телевизордон ошондой. Телевизорго чыкчу болсоң, мен алсам өлөм, сен жооп бересиң. Укум мен ап беретим деп күбө балдарымдын кудагайларым деп чүчү болсоң, айтып кой. Ушул үйдү жардырып туруп сен жооп бер. Мен так акчаларды чыккан кара. Түшкөндө мен ошакта болчумун, булар мени укап ери түшүрө сүрүп алышты. Тарткыңыз келбейт. Машинасына отуруп айдап атабыз азыр. Сен ошону түшкөндө дарыга түшкөн сен болгон жөнүн. Мен кабаста тарталы. Ушу үй барганбыз деп. Үйдү. Дарыга ашчы. Тартосу гараж бар, туалет. Küçüktürdü mü? Oturuz. Kullanç. Патрулчулар токтобой качкан кызыл Мерседестин айдоочусунун артынан жүрүп отуруп, короосуна кирип жатканда келип кармашкан. Ошол маалда салондогу жүргүнчү аял рульда мен болчумун деп кайгылуучулардын жумушуна тоскоолдук жасап, Мерседести башкарып келаткан айдоочуну жазадан кутултуунун аракеттерин көрөт. Şimdi çay tuttum. Sen onu atıyorsun. Hemen. Bunda paket var. Ne? Mamam oldu. Ne alasın? Ne alasın? Koydu. Men tartpa men ne burçomун? Tartpayla koç. Niye bir tüm kadar? Yok, olay oldu ya. Kaç oldu? Давай, ben zaman besiydiler. Bırak, ben cak tartpayla koçayım ey. Bir tak jönlen udan jetesin abi. Jönlen koydan, tartpayla koçayım. Бияктын жумушу да. Men reputatsiyamın da uyagan жоқ, men gıyratkan reputasiya жоқ. Кийинчерээк түшүндүрүү иштеринен кийин гана мастыкка шектелген айдоочу наркологиялык борборго жеткирилип, анын спирт ичимдигин ичип алгандыгы такталып, кызыл Мерседеси айып төлөөчү жайга токтотулган. Машина калды да биз бул жерде.
Бул жерде машина калды да. Сиздин машина беле. Кимди кичип айтып жүрмүштү? Аке. Тартип сакчысы шаардын көчөлөрүнүн биринде жол боюнда бет капчан 2 адам турат деген маалыматты текшерүү үчүн шашып келатат. Мында мурдаракта шаар тургундарынын бири 102-ге чалып, шектүү адамдар турганын кабарлаптыр. Pazarda tekşir yapayım. Bir oturalım. Kişiler cüret narı. Ne maska çantaj? Maska besleyin, şapka, kontrol besleyin, şapka. Üşü atan baş. Balam da az oynat çıkam, yürü ölüp etti. Balam dostlarım yapmadı. Yok. Balam öyle yapma. Kontrolda. Ulan, Kurman Aliyev. 82, 11. yıl var. 35 yıl ama orada Başkaşan turgu. Hey, maska emas, maska değil, bunda. Yok, başta maska da koyup alamız ki. Anan, al, taştas bekliyiz alıp al. Anan, oşo. Hadi çalıp al. Ne kılış gerek yani? Ne yaptım ben? Yememedi. Ben bakta yarım saatten beri duram. İçindeki balamla oynattım, ayakaç. Ben bu uyuda duram. Dost balam gelip kaldı maçta bir. Şeyde durar söyleşim. Geçelim o. Oldu? Түн окумда шаар тургунунун үрөйүн учурган 2 жигит кадимки эле жайкын тургундардын бири экен. Болгону алардын бири сууктан үшүп, бети башын чүмкөгөн баш кийим кийип алганын башкаларга бет каптай болуп көрүнүптүр. Тартип сакчылары өзгөлөргө кооптуу көрүнгөн жигиттердин өздүгүн тактап, кийинки чакыруу боюнча жөнөп кетти. Бутулка эмес, моодордо билеко масло машинеге кетти. Кетеден бир Range Rover кетти. Бир кыз туруп салат. Машинаны жууп көмөк. Капалы бул просто информация бул. Күн жарымда маска турган. Көрөк нормально. Кетти, мен телефон чалдым. Үйдө коллегалар келди. Урбандын кызматкериминдер жаңы келишкендер деле оксондогон өзү. Баягы болсо иним дедиңерби, рабочий ким ошол. Түнү менен ырдады. Жуалды такылдатып атып саат уже 2 болду. Келип бул жактан айтсам ырдаган токтотушту. Милиция кызматына бир түндө эле ар кандай шартта жардам сурап кайрылган жашоочулардын саны арбан. Мисалы бул 2 кошунанын бири түнкү 12ден кийин ызы чуудан уктай албай тартип сакчыларын чакырткан. Келгенден бери мына уруп туруп өтүп кетти, байын магазинге келип, мягым барып ичине кирип кетти. Анбайын орус балага айтсам, жок, биз кылгандан башкалар кылган жок беле дейт. Силер келген вообще покойчу болбой калды бул жерде. Менде деген кичинекей балалар көрүп атасыңар. Жаңылсаң нормально жашойдум, жакшы. Терекчетим бар, сасаттер. Жок, мен барсам нормально жооп бердим. Извините, эже сейчас кетесизчи бирдеке деп мен учпайт болчумун. Извините, спите деп кыйкырбай. Бар эле жатып эле дедим. Бар эле жатып эле деп. Бар эле жатып эле саат 12 болду. Балам жакта уктай албайт. Эртең мага жумушка барыш керек. Балама садик барыш керек. Мен деле жумушка барам. Это не первый случай. Мен биринчи эле случай болгон. Мен өзгөргө эле айтып, кечке дугалды аңкылдап түнү менен саат 4кө чейин. Орган кызматкеримде айткан биринчи көчүп келгенде. Кечирип коюңуз. Кечирип коюңуз деп. Как сосед мен терпите ушуга чейин үн чыккан жок. Баягы балдардын 3 ырынадан үн чыккан эмес. Конца ошол күнү саат 4кө чейин тынбай ырдашты. Айла жок ошондо такылдатып келгем. 4 болчу ошондо акыркы жолу мен келген. Ошондо резко укташты. Экөө тең мас болчу. Кечирип коюңуз. Канан койкутуп туруп түн жарымда бияк уруулап туруп. Бу дегенде пенопласт урсаң эле чөт сразу. Бияктын баары уруулап туруп чүп кетип калышты.
Милиция кызматкерлери эгерде чакыртылган тараптардын бири арыз жаза турган болсо бөлүмгө жеткирип, тергөөчүгө өткөрүп берет. Ордунан бири-бири түшүнүшүп, бир пикирге келише алышса, эч кимиси бөлүмгө барып убара тартышпайт. Бул чакыруудагы эки кошунанын чырыда ордунан жайгарылып, биринин кечирим суроосу менен аяктады. Бул десем, силер жерде ортодо бирөөлөр силерге статью окшом делиңиздер. Жөн эле сурап келсе менен эмне деген отношение кылдыңар? Не дейсиң, брат? Болгон нерсени айтып бер. Болгон нерсени айтчы. Болгондой. Терезени көтөрүп салабыз. Мен биякта балдар менен жүргөм да. Кирип балдар менен чыгып чыккандай бул вокзалдын автовокзалдын эмеси. Охранник. Соп. Видеонаблюдение бар, карасаңарчы. Полностью мени соп, мына колуман берип аткан. Жөн эле себепсиз эле сен биякта элдер отурганда эмне үчүн бияка кирип атасың маска өтөң менен депчи. Мен кичине пиво ичкем. Кайсы жерде көрсөтүп бере аласызбы? Көргөзүп бере алам азыр. Бүт соп. Кой байкеси десем болбой ошо соп полностью эме кылды да мени. Кайсы жерде кана? Вокзалдын ичинде му. Бул жигитти түн окумда Батыш автобекетине уруксаатсыз киргендиги үчүн ал жайдын кароолчусу сабап салыптыр. Денесинен жаракат алган жигит май куюучу жайдын кызматкерлерине келип, алардын телефону аркылуу милицияны чакырткан. Кайсы жериңиз урду? Бүт эле полностью урду, бетиме урду, оозума урду. Денелерим бүт эле, короче, мына мурду кой байкеси деп мурдумун деле кан кетти мурдуман. Кой байкеси десем болбой. Сабаптыр чыгарып койду. Билгенин кылып ал, короче, ушундай деп. Чок ичип отурган эле. Чок ичпеле, ал өзүмчө эле мындай эле жөн эле. Түшүңүз ошол милиттей сатып. Мен вокзалдын оякта милиционерлер бар го. Аяка келсем аяк жабык экен, аяка ошо жака чейин келдим мен чын айтканда. Канча эле? Биреге бар ошо охранник ушак, охранник. Охранник салып койду сен. Ал кайтпачы должен. 10 жылдуу. Муну тактан кем мен каршылык кетип кеткен. Негиз бияк канчадан баштап иштейт? Так, 11:30 завод. 4:30 баштап. İçindeki kişiler kaçtan giriyor algan? İçinde 4 kişi var ki ama videonun da girseniz de görgözüm bayka çın aytayım. Kapaytpay, bratan. Girip karasan deyim, tetinde turgan deyim, 2-3 kişi turgan deyim men. Oşon üçün girdim men an bakayım mas. Senin ne kıldı? Senin ne kıldı? Kaç vurdu? Büt, beni büt vurdu bayka çın aytayım mına. Kolumdan biraz kan, oşol kan getelek mi vurganlar getelek. Benim oğlum büt polmuş durdu. Men sağladım oyunumdan. Al moğul. Тубай эшик. Мен ошол эшикти атайын тарттым мен. Мени салып аткан үчүн мен качып чыгам. Байка могу иштен кирдиңизби? Өзүн автобекеттин кароолчусумун деп тааныштырган жигит милиция кызматкерлерине окуя боюнча түшүндүрүп берди. Анын айтымында бул жигитти бекеттин күтүү залындагы массаж жасоочу отургучка бут кийим менен чыгып отуруп алгандыгы үчүн сыртка чыгарууга аракет кылган. Ошол маалда мас абалындагы жигит оозго алгыс сөздөрдү сүйлөп, кароолчуга биринчи кол көтөргөндүгү үчүн сабап салганын танган жок. Siz senin soğuk ne oturur set masajın demeli, platın demeli. Кайсы масаж? Alda turbayım onlaysa. İsti başlık böyle cana. Kara yani. Жок. Сиденьяга ботинкамен мындай эле. Мен ботинкамен отурган жокмун. Эмне сен отурдуң ошо жака бар? Мен эс алайын деп отургам. Отуруштан турбай, бу жака отурсаңыз болот беле? Мен ал эс алайын тетиги жака эс алайын деп барып отурдум. Дашыган эмне байка. Тур деп тур эле мен тартты да ошондон соп. Мына мол турбай решетка. Решетканы ач. Решетканы мен тыкылдасам ачпай койду. Бул акты эшикти ачты дагы. Мен сиздердин органдын моюнда бар го. Ошонго барып мен барайын деп кыз мен İçtiniz bile. мен кичине ичкем. Султан. Kaç yaştasınız? Мен 27-ден 28-ге чыгып. Bunlar da Cuma'sın gün? Tamam, sana tanıştıra gidiyoruz. Bizge malumat düştü şunday. Hayatın
сабап кетти. Сабап кеткенде бизге 102ге маалымат түшкөн. Келсек, действительно бул байке заправканында утоп кетти. Мен сабап кетти. Биз ошону сөйлөп келдик. Не болгонун айтып бересиз? Не болгонун баштап. Аты ким? Аман. Короче, саат 4:30 жетелеп койчу, үстүн канча мүнөт өтүп калган. Ачайын деп келсем, короче, титилдеп атты. Отурсаң титилдейт да. Ан келсем, бар. Ошо жерде жаткан экен, бутун толтуруп алчы. Анан таң ултаңан эшиктеп тияк барсам, уже тура сөзүп калды. Анан болсо бирок жабылып экен, бек мойнан. Анан эшиктен бир тартып келсем, буну ачып кеткен. Анан тайып чыгып кеткен да. Каттаркан да? Үчөөнү тарткан да. Ертең менен ол жерде кафеде иштегендер бар. Сенбесеңиздер ошондо сурап көрөм. Кайра болгонун айтат. Анан ошо, короче, мен келдим дагы. Соктум, мойнума алагам, соктум. Баары бердим. Бул менен Сиз эскертип бердиңизби? Эскертип берген жок. Братан, эскертип берген жок. Отурчу. Турбайм деди. Болма алмасам мен. Короче, мен удар эме кылды да магачы. Оскалы сөздөр менен сөйгөндү. Ооба. Сөзүмдү билем. Анан мен мага, короче, удар берди колтуктага. Анан мен берген келмейт мен. Удар кой берет атпайм мага. Эгер кой берсе мен уну урбайм да, мен деле үчүнчү адаммын. Анан үрүп коюп чыгарып койдуңуз. Ооба, чыгардым. Хоп. Сиздин милдетиңиз бияктан эмне жумуш? Мен могу залаждын ичине эч кимди киргизбейм, милдеттимин. Жаткызбаганга. Сиз автовокзалда охранник. Бекеттин кароолчусу түнкү 11ден эртең мененки 4кө чейин күтүү залы жабык болорун. Бирок ага карабай мас адам эшиктердин кулпун бузуп кирип келгенин кошумчалады. Тартип сакчылары эки жигиттин чырына чекит коюу үчүн аларды милиция бөлүмүнө жеткирди. Sen uyatma anor çok daha sürüyor. Yok bunlar tutsam bakın bunlar. Kança içken aradan etemin dörtten gördün mü bu? Gördüm. İyice nabidinden görüldü. Şu etin görüyoruz etin. Hazır görüldü etin. Benim zakarlı özüm neyse olmaz. Yani etin görüldük mü?